Астана эл аралык каржы борборунун соту менен эл аралык атрибаждык борбору 6 жылда 2600-гө жакын инвестициялык талашты оң чечти. Каралып жаткан талаш тартыштардын көбү коммерциялык чөйрөгө байланыштуу. Жардамга өлкөгө инвестиция салып, бизнесин кеңейтип жаткан 28 мамлекеттин инвесторлору менен алдыңкы бизнес өкүлдөрү кайрылышты. Анын курамына Европа өлкөлөрү менен бирге Кытайдын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Индиянын өкүлдөрү кирди. Келечекте АЭКБ, ЭАЭП, Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүн бириктирген универсалдуу аянтча болууну мерчемдеп жатат. Бүгүнкү күндө Борбордук Евразиянын 9 өлкөсүндө кеңселери бар. Акыркысы Бейжин шаарында ачылды. Серепчилердин айтымында Казакстанда бизнес ачкысы келген инвесторлор ишенимдүү укуктук коргоого өзгөчө кызыктар. Status and the importance of what we're trying. Биз мындай иштерди кароо процессин тездетүү менен гана чектелбестен, өз чечимдерибиз менен Казакстандын инфраструктурасын өнүктүрүүгө салым кошууга аракет кылабыз. Мындан тышкары биз бизнесмендердин аброюн сактап, көбүрөөк инвестиция тартып жатабыз. Бул өз кезегинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн маанилүү.